Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2021 жылы чыгып болгон окуядан алынган Сардар Сингх аттуу тасманы көрөбүз. Көтөрүлүшкө чыккан 20 000 адамды жоокерлер аялсыз аткылап салышып, бул нерсени жасаган аскер башчыдан өч алуу үчүн каарманыбыз Лондонго чейин барат. Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата-бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндө жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ажоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. 1931 жыл Индиянын Пенджаб аймагы. Түрмөдө олтурган Сардар Утхам Сингх жазасы аяктап түрмөдөн чыгып, баштыгын көтөрүп алып убактылуу жашай турган үйүнө жөнөйт. Бул убакта Индия Англиянын кол астындагы колония болчу. Каарманыбыз үйүндө олтурса, бир кезде анын жанына эски таанышы Нант келип, биздин уюм толугу менен эле жок болуп кетти. Адамдарыбыздын болсо бардыгын камап салышты. Анан дагы байкасам сенин артыңдан аңдып жүрүшөт экен. Ошондуктан абайлагының эми кандай кылайын деп жатасың десе, каарманыбыз мага тапанча керек деп айтып, таанышы ага жаңы өздүк күбөлүк берип, чек аралардан өткөнүң деп ал жерден кетет. Биз ушул жерде каарманыбыз көптөгөн адамдар менен биргелешип SRIE деген уюм түзүшүп, Индиядагы колониялык абалга каршы чыгышып, эркиндик үчүн күрөшүп жүрүшкөн. Ошондуктан каарманыбыз тартип сакчылардын жана англиялыктардын катуу көзөмөлүндө болчу. Бирок ал бул жолу шамдагайлык кылып, сакалын кырып, атын өзгөртүп, өлкөдөн чыгып кетип, тартип сакчылар аны таппай калып эле издөө сала башташат. Көрсө, каарманыбыз ошол убакта СССР аймагына барып, кыштын ызгар суугуна карабай 3 жылдай жашап, андан соң 1934 кеме менен Лондонго барат. Ал убакта Сардар атын Шер Сингх деп алмаштырып алган. Ал биринчи эле Пенджаб аттуу тамактануучу жайга барып, ал жерден өзүнүн тарапташтарын издеп, көптөгөн индиялыктарды таап алып, алар менен сүйлөшүп олтуруп калат. Анда жердештери каарманыбызга кеңешин берип, сен бул жердеги адамдар менен аралашып кетишиң керек. Өзүңө бир жакшы жумуш тапканда катарда адамдардай эле жүрө бергиниң. Анан дагы Шер Сингх деген атыңды такыр башкага өзгөртпөсөң болбойт. Анда эмесе аракетиңди башта деп каарманыбыз ал жерден кетет. Анда Сингх дароо эле өзүнүн максатына өтүп, ал жерден Майкл Одвайер деген адамды издей баштайт. Майклды бат эле тапкандыгы менен анын жанына жакын бара албай, кандай барышты мерчемдеп жатып, бул убакта арадан 6 жыл өткөндүгүн көрөбүз. Германия Европага толугу менен кол салып, бул убакта дүйнөлүк согуш башталып, Англиядагы согуштук абалга кептелип, каарманыбыз аскер башчылары топтолгон жерге жөнөп калат. Ал жерде буга чейин Сингх издеп жүргөн Майкл Одвайер сүйлөп жаткан. Бул адам 1912 жылдан 1920 жылга чейин Индиянын Пенджаб аймагындагы губернатордун орун басары болуп иштеген эле. Ошондуктан ал элдин алдына чыгып, бул индиялыктар малдан деле айырмасы жок. Аларды башкарып турбасак бири-бирине кол салып ызы-чуу кыла беришет. Ошондуктан биздин өлкөбүз Индияга көптөгөн салымдарды кошуп, алардын тынчтыгын кармап турабыз десе, элдин бардыгы кол чабып, бул убакта каарманыбыз дагы ал жерге жетип келип калган. Сингх көздөгөн максатына жетип, Майклды аткылап салып, ал жердеги башкаларды дагы аткылап, имаратта ызы-чуу башталып, тартип сакчылар келишип эле каарманыбызды кармап калышат. Анда Сингх кыйкырып, эми ызы-чууга түшпөй эле койсоңор болот. Мен аны жок кылдым, мен аны өлтүрдүм деп эле кубана баштайт. Ошентип бул кабар өтө тез жайылып, ал жерге кабарчылар дагы, адамдар дагы жетип келишип, каарманыбызды түрмөгө алып бара жаткан кезде аны уруп калганга дагы аракет кылып жатышты. Бир кезде кабарчылардын алдына маалымат берүүчүлөр чыгып, бул нерсени индиялык адам кылды. Биз мындай кылмышкерлер менен катуу күрөшөбүз. Биздин өлкөбүздө мындай нерсеге жол жок, анын шериктерин да табабыз деп бардыгына убада беришип, бул тууралуу маалыматтар гезитке чыгып, тартип сакчылар Лондондо жашаган индиялыктардын бардыгын текшере башташат. Анткени бул окуя дээрлик дүйнөгө тарап кетип, Англия үчүн өтө чоң сокку болду. Алар ансыз деле Германия менен согушуп жаткан кезде ичкериден сокку болуп, немецтер үн алгыдан бул англиялыктар өздөрүн дагы өздөрү коргой албайт деген сөздөрдү чыгара башташат. Ошентип Сингхтин үстүнөн сурак башталып, аны каалагандай уртокмук алышып, сенин шериктериң ким, дагы кимге кол саласыңар десе, каарманыбыз алардын бир дагы суроосуна жооп берген жок. Ал тескерисинче, мен үчүн силердин соккуңар эчтекеге жарабайт. Анткени мен оорун деле сезбей калганмын. Мен бир адамды өлтүрдүм, Майкл аны болсо миңдеген адамды өлтүргөн. Мен көз алдымда өлүмдү көрүп турам деп ал жердегилер каарманыбызды канчалык кыйнаганына карабай айтпай коет. Тартип сакчылар ошентип изилдөөсүн башташып, каарманыбыз тууралуу такыр маалымат табышпай, акыр аягы ал жашаган баатирлердин ээлерин коркутуп, алардан дагы сурак ала башташат. Ошондо каарманыбыз бир кезде үйүндө жашап жүргөн кемпирлердин бири маалыматын берип, ал менин үйүмдө жашап жүргөндө ага индиялык бир адам келген, жана англиялык бир кыз келчү. Бирок мен алардын аттарын билбеймин деп жооп берет. Бул маалыматты алган тартип
тартип сакчылар ал аялды дароо эле таап алышып, анын аты Эйлин Палмер экендигин билишип, аны дагы алып келип сурак алышса, ал деле эчтекени билбегендигин айтат. Эйлин суроолорго жооп берип, мен ал адам менен чындап эле тааныш болчумун. Бирок ал мага өзү жөнүндө эч качан айтчу эмес, негизи эле аз сүйлөчү. Анын мындай жолго барарын мен кайдан билипмин деп эле кутулуп кетет. Биз ушул жерде каарманыбыз бул кыз менен эмне үчүн таанышкандыгын түшүнөбүз. Көрсө бул кыз дагы Англиядагы жүрүп жаткан саясатты колдобой, биз коммунизм менен жашашыбыз керек деп пикеттерге чыгышып коммунизмди орнотууга аракет кылып жүрүшкөн. Ошондуктан ал кызга келип таанышып, экөөбүздүн максатыбыз бир экен деп айтып, мага курал керек, курал табууга жардам бер деп суранат. Бирок ал кыз жардам берүүдөн баш тартып, каарманыбыз Ира деген уюмдун адамдары менен жолугуп, алардан курал сатып алып Индияга жөнөтө баштайт. Бул Ира деген топ ирландиялык адамдардан турган кылмыштуу топ деп эсептелчү. Синх алардан курал сатып алып Индиядагы өзүнүн тарапташтарына жөнөтө баштайт. Биз буга чейин билгендей каарманыбыз Индияда жүргөн кезде SRIE уюмунун мүчөсү болчу. Көрсө бул уюмдагы Индияда коммунизмди орнотобуз деп аракет кылып, адамдардын бардыгы теңдикте жашаш керек деп үгүттөп жүрүшчү. Бул уюмду Бхагат Синг деген адам негиздеп, каарманыбыз ал адамдын оюн өтө туура көргөндүктөн анын жолунан такыр чыкчу эмес. Бирок каарманыбыз Индияда акыркы жолу түрмөгө түшүп калардын алдында Бхагатты кармап туруп эле асып салышыптыр. Это Бхагат Сингх и Батукеш Вардат, оба члены социалист. Көрсө алардын уюму өлкөнүн саясатына каршы ишин баштаган кезде жоокерлер келип алардын дээрлик бардыгын жок кылып, көпчүлүгүн жок кылышып, каарманыбыз болсо түрмөгө олтуруп, Бхагат Синг буга чейин айтылгандай асуу жол менен өлтүрүлгөн болот. Лондондогу тартип сакчылар каарманыбыз тууралуу бул маалыматтардын бардыгын чогултушкан менен каарманыбыз эчтекен айтпай, мен бул нерсени жалгыз гана жасадым, менин эч кандай шеригим жок болчу. Мага кайдагы мыйзамды айтасыңар да, өзүңөр бирөөнүн өлкөсүн басып алып ал жакта каалагандай иш кылып жатасыңар. Анан кийин бул жерде мыйзамдуулук жөнүндө сүйлөйсүңөр. Бир аз адилеттүү болсоңор болбойбу деп ал жердеги тергөөчүлөрдүн бардыгынын айласын кетирип, алар каарманыбызды каалагандай уртокмок алышып, андан эч эле жарытарлык маалымат чыгара албай коюшат. Ошентип бул окуя ошол мезгилде Англия өлкөсүнүн башчысы Черчиллге чейин жетип, Черчилл адамдарына буйругун берип, сот ишин батыраак бүтүрүп аны жок кылышыңар керек. Бул биздин денебизге чыккан кара так болдуго деп жини келет. Анда тергөөчүлөр кээ бир индиялыктарды кармап алып, аларды коркутуп үркүтүшүп, кыйноого алышып, сен Сингке тапанча таап бергенмин деп мойнуңа алышың керек. Болбосо биз сени камап салабыз деп коркутушуп, мойнума алдым деген кол койдуруп, андан соң талак алып чыгышат дагы атып салышат. Күндөрдүн биринде каарманыбызга жактоочу болуп шайланган Джон Хэтчисон деген адам келет. Ал Сингх менен таанышып, мен сиздин сот ишинде коргоочуңуз боломун. Ошондуктан мага окуянын башынан айтып бериңиз. Мен дагы ошого жараша даярданайын десе, каарманыбыз ошондо гана болгон нерсени айтып бере баштайт. Көрсө каарманыбыз Майкл Одвайерди таап ага кандай жакындашты билбей, бир күнү анын жанына барып, мен сизди жакшы тааныймын, сиз мен жашаган жерде губернатор болгонсуз. Азыр мен бул жакка келип алып жумушсуз жүрөмүн. Мага жардам бере аласызбы десе, оюнда эчтеке жок. Майкл аны өзүнүн жардамчысы кылып алып, каарманыбыз Майклдын үйүнө барып анын айдоочусу болуп, жада калса аңчылыкка дагы чогуу чыга башташат. Ошондой күндөрдүн биринде Сингх Майклды өлтүргөнгө деле мүмкүнчүлүк болуп, бирок ал өлтүрбөй коюп, эч ким жокто өлтүрсөм бул жөн эле адам өлтүрүү болуп калат. Андан көрө эл көрүп турган жерде атып салайын. Ошондой кылсам бул нерсе Англиянын саясатына каршылык болот деп ойлонуп, атканга канчалык мүмкүнчүлүк көп болбосун өзүн кармап жүргөн. Ошентип арадан билинбей эле көп убакыт өтүп кетип, бул убакта согуш дагы башталып кеткендиктен каарманыбыз бир күнү тарапташтарына келип, биз эми ушинтип жүрө берсек убакыт өтө берет да, батыраак аракетибизди кылбайлыбы, бул баскынчылардын саясатына чыдап жүрө беребизби? Биздин өлкөбүз дагы 100 жыл эркиндиги жок калсынбы десе, аны тарапташтары токтотконго аракет кылып, азыр эми дүйнөдө согуш болуп жатат, биз эчтеке кыла албайбыз. Азырынча жөн эле кыймылдабай туруп туралы десе, каарманыбыз жини келип ал жерден чыгып кетет. Ал эмне кылышын билбей, ичип алып, мас болуп, аябай көп ойлонуп, көчөлөрдүн биринде бара жатып, жарнама кагазды көрүп калат. Көрсө ал жерде жакында боло турган иш-чара жөнүндө жазылыптыр. Анан дагы Майкл Одвайер ал жерде элдин алдына чыгып сүйлөмөк экен. Муну көргөн каарманыбыз убакыттан пайдаланышым керек экен деп бейтааныш адамдан тапанча сатып алып, Майкл Одвайердин колунда буга чейин иштеп жүргөндүктөн ал жакка кириш каарманыбызга көп деле кыйынчылык туудурбай, элдин көзүнчө тапанчаны алып эле буга чейин көргөндөй атып салган болот. Ошентип бул убакта сот ишинин башталган күнү дагы келип калган. Анда айыпталуучу ал жердеги сотту дагы сыйлабай, эч кимисине баш ийбей, кыйкырынып эле мени андан көрө өлтүрүп салгыла. Мен күнөөмдү мойнума албаймын, анткени мен бул нерсени Индиянын эркиндиги үчүн жасап жатамын. Бул жерде чынык адам өлтүргүчтөр англиялык силерсиңер. Бөтөн өлкөнү басып алып ал жерде каалаган саясатыңарды жүргүзүп жатасыңар. Менин өлкөмөн качан чыгып кетесиңер мыкаачылар деген кезде эле сот дароо эле бир чечимин чыгарып, асуу жолу менен өлүм жазасына тартылсын деген жыйынтыгын жарыялайт. Здравствует революция! Да здравствует революция! Ошентип каарманыбыз өлүм жазасын күтүп түрмөдөгү жашоосу уланат. Бир күнү май токочторун көтөргөнчө ага тергөөчү Суэйне келип, каарманыбыз ага ыраазычылыгын билдирип, мен сизге болгон нерсенин бардыгын айтып бердим. Дагы эмнени угайын деп жатасыз десе, Суэйн ага суроо салып, негизи сенин максатың эмне? Эмнеге башкасын эмес дагы эле Майклды өлтүрдүң десе, ошондо гана каарманыбыз чыныгы себебин айтып бере баштайт. 1919-жылдын апрель айы. Сингх жаш кезинде сүйгөн кызы менен бактылуу күндөрдү өткөрүп, аны менен жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, экөө бири-бирине белектерин беришип, жакында үйлөнөбүз деген ниеттер менен жүрүшкөн.
Каарманыбыз жашаган жер Амритсар аймагы болчу. Ошол мезгилде англиялыктар салыкты көбөйтүп элдин арасында чакырчылык жайылып, анан дагы англиялыктар жергиликтүү адамдардын экөөсүн камап салган болот. Ошондуктан жашоочулар тынчтык митингине чыгышып өздөрүнүн талаптарын коюшуп, бирок жоокерлер митингге чыккандарды күч менен басууга аракет кыла баштайт. Кантсе да көтөрүлүшкө чыккандар эч эле артка кайтпай өздөрүнүн талабына бекем турушуп, ал убакта генерал Майкл Одвайер ошол аймактын губернатору болчу. Ага жогору жактан коңгуроо келип, сиз көтөрүлүшкө чыккандарды ордуна коюшуңуз керек. Биз алардын талабын аткара турган болсок өзүбүздүн алсыз экендигибизди көрсөтөбүз. Ошондуктан өзүңүздүн ким экениңизди бир таанытып коюңуз десе, бул нерсени Майкл түздөн түз кабыл алып, жоокерлерин ырастап эле аларды куралдандыра баштайт. Бул убакта митингчилер жашы дагы, карысы дагы, аялы дагы, эркеги дагы, жада калса жаш балдар дагы чогулуп олтурушкан. Алардын ортосунда бирөө туруп талаптары жөнүндө сүйлөп жатса, бир кезде ал жерге Майкл келип, жоокерлерин тизет дагы чекеден аяосуз аткылагыла деген буйругун берет. Буйрук берилгенден кийин жоокерлер ал жердеги жаш балдарды деле карабай аткылап башташып, биз каарманыбыздын сүйгөнү да адамдардын арасында жарадар болуп жаткандыгын көрөбүз. Ошентип бир канча көз ирмем өтпөй эле ал жерде адамдардын өлүгү жайнап, Майкл Одвайер өтө жакшы иш кылып жаткансыз эле башын аябай бийик көтөрүп турду. Бул нерсени айтып берип жаткан каарманыбыз тергөөчүгө кайрылып, бул окуя силер үчүн жөн эле бир күндүк жаңылык болуп калды. Силер көп болсо бул нерсени окуп, жаман болуптур деп коюшуңар мүмкүн. Биз үчүн болсо бул нерсе бүткүл өмүрүбүздү сындырды. Мен ал көрүнүштү душманыма дагы кааламак эмесмин деп айтат. Ошентип айтып берүүсүн улантып, каарманыбыз ал пикетке катышпагандыктан бир малда ызы чуудан ойгонуп, досторунун бири канчалап эле ал жерге келип калгандыгын көрөт. Анда Синх эмне болуп кетти деп эле ызы чуу болгон жакка барып, ал жакта толгон тукой өлүктөрдү көрүп, сүйгөнү эсине түшүп, дароо эле аны издеп жөнөйт. Ал жерде өлүктөрдүн саны ушунчалык көп болгондуктан каарманыбыз баса турган жер таппай, эмне болгондугун түшүнбөй эле бир аз убакытка нез болуп калат. Ошол маалда бир жаш баланын үнү чыкты. Көрсө жаракат алып өлбөй калгандар дагы деле ошол жерде жатыптыр. Синх бир кезде өзүнө келип, жанагы жаш баланы көтөрүп алып эле ооруканага жеткирип, жаракат алып тирүү жаткандар көп экендигин түшүнүп, окуя болгон жерден адамдарды ташый баштайт. Ал бир кезде араба таап алып, кичине эле үнү чыгып, тирүү болсо ошол арабага салып алып, күчүнүн болушунча аны түртүп ооруканага алып бара берди. Бул убакта ооруканада орундук деле калбай, дарыгерлер такыр эле жетишпей, баскан жери канга бууланып, адамдар эмне кылышын деле билбей калышкан. Жакшылыктан үмүтүн үзбөгөн каарманыбыз адамдарды биринин артынан бирин ташып, жарадарларды издеп, кээ бирлерин эми көтөрөйүн деген балда жаны чыгып эле өлүп калып атышты. Ошентип арадан канча убакыт өттү, белгисиз айтор каарманыбыз такыр эле чарчап кыймылдай албай калат. Бирок ал жерде кансырап жаш балдар жарадар болуп жаткан кезде Синхтин чарчаганга акысы дагы жок болчу. Ошентип ал кайрадан эле кыймылын улантып, ал жердеги адамдарды биринин артынан бирин ташып, "О Кудайым, мага күч кубат бере көр. Буларды куткарганга алым жетсе экен" деген сөз менен кыймылдап жүрө берет. Бул окуяны уккан тергөөчү Суэн ооз ачылып аябай таңыркап, каарманыбыз Майклды эмне үчүн өлтүргөндүгүн толугу менен аңдап жетти. Ал Синхке кайрылып, "Мен сен үчүн эмне жардам кыла алам" десе, каарманыбыз ага жооп берип, "Бүткүл дүйнө менин эмне үчүн күрөшкөндүгүмдү билиш керек" деп айтат. Ошентип 1940-жылы 31 июль күнү Синхти өлүм жазасына тартуу күнү келип, анын башына кап кийгизишип, мойнунан асып өлтүрүшөт. Каарманыбыз өлгөндөн кийин ал колу менен мыкчып турган сүрөттү табышат. Көрсө өмүрүнүн аягына чейин эркиндик үчүн күрөшкөн Бхагат Сингтин сүрөтүн алып жүрүптүр. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Индия Англиянын колониясы болуп жүргөн мезгилде Англия үчүн согушка катышып 2.600.000 индиялык өлүптүр. Ал эле эмес, Черчиллдин туура эмес саясатынан индиялыктар ачка калып 4 миллиондой адам өлгөн болот. 1947-жылы гана Индия Англиянын кол астынан чыгып эркин өлкөгө айланып, 74-жылы гана алар Сардар Утхам Сингтин сөөгүн Англиядан Индияга алып келишиптир. Ошол коркунучтуу окуя болгон жерде дагы деле башкача абал сезилип турат экен. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Биздин өлкөбүздөгү мыкты режиссерлорго акчаларды бөлүшүп, элибизден чыккан баатырлар тууралуу тасмаларды тартса аябай кубанычта болмокпуз. Анткени көпчүлүк тасма аркылуу элибиздин канчалык тарыхы бай экендигин билип калышмак. Эми сабыр кылып жакшы ниетте болсок ошол күнгө дагы жетип каларбыз. Кантсе да достор, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, мекенди сүйүү ыймандан экендигин унутпай жүрөлү.